октябрда Бишкектеги Қалай Молдабасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында кыргыз эл акыны Карбалас Бакировдун 70 жылдык юбилейине арналган Жубайы Нурбу Бөдөшова менен биргеликте жазган Касиеттүү Артыкбай Калпа аттуу китебинин бет-ачары Дин, соопчулук жана улуттук маданият аттуу темадагы эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Иш-чаранын башталышы Кетмен төбө өрөөнүнөн чыккан белгилүү Олия ислам мейкиндигиндеги атактуу суфийлердин жолун жолдогон Артыкбай Калпанын аткарган иштери табыпчылыгы жөнүндө кыска метраждуу фильм менен коштолду. Биз конференциянын катышуучуларына жолугуп төмөнкүдөй маалымат алдык. Кыргыз адабиятында, кыргыз поэзиясында мыкты акын жазуучуларыбыз көп. Ошонун ичинде бир өзгөчө өзүнүн поэтикалык жүзү менен, чыгармалары менен окурмандардын жүрөгүнөн жылуу орун тапкан акындарыбыздын бири Карбалас Бакиров. Карбалас поэзияга келери менен эле поэзияда, кыргыз поэзиясында тематикасы боюнча, жазуулуктары боюнча, ошондой эле көркөм образдары боюнча бир өзгөчө үн менен келип кошулду. Карбалас Бакиров жалаң кыргыз маданияты, кыргыз адабияты гана эмес, дүйнөлүк адабиятты мыкты билген, мыкты өздөштүргөн акын. Ошондуктан образдарында мына кыргыз турмушунан, кыргыз маданиятынан, кыргыз тарыхынан ыргы айлантып атса дагы, ошондо биз бир дүйнөлүк поэзиянын, дүйнөлүк маданияттын илебин, жарыгын көрүп турабыз. Өзгөчө Карбаластын поэзиясынын бир атайын айта турган жагы бул чынчыл, ушунчалык бардык маселени жүрөгүнөн өткөрүп, анан ошо айткан сөзү акындын жүрөгүнөн чыгып атканын биз көрүп турабыз. Көп жанрдагы чыгармалары бар, поэмалары бар, котормолору бар. Ошонун ичинде мына биз жакында анын дагы бир талантынын күбөсү болдук. Бул проза жанрындагы анын чыгармасы Касиеттүү Калпата деген романды жазды. Роман изилдөө деп койсок болот. Муну дагы көп мээнет менен, көп эмгек менен өзгөчө бир изилдөөлөрдү жүргүзүп, ушул чыгармасын жаратты. Бул дагы кыргыз окурмандары үчүн Карбалас Бакировдун бир тартуулаган жакшы белеги деп билебиз. Албетте, эми мына Карбалас акын 70-ке чыгып атат. Анын дагы алдыда жаза турган чыгармалары көп деп ойлойбуз. Себеби окурмандар Карбаластын ырларын окуган сайын улам бир жакшы мазмун таап, улам анын сөзүнө куштар болуп, анын түзгөн образдарын терең түшүнүп, жаңы маанилерин ачып келатат. Дагы ушул кыргыз поэзиясында Карбалас Бакиров өзүнүн жаңы барактарын ача берет деген ойдобуз. Артыкбай Калпа бул Кетмен төбө өрөөнүндөгү белгилүү Олия. Олия экендигин биз жанакы Наманган, Маргалаң, Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Хорезмди мисалы үчүн ошол окуган жерлердин бардыгын бир ай кыдырып чыктык да. Ал алгачкы жолу, биринчи жолу 7-8 жашында барып Маргалаңда окуган. Маргалаңда 3 жыл окугандан кийин анан жанакы медреседе окуган балдарды текшериш үчүн бир 4-5 баланы булакка жөнөтөт да, сууга. Ошол сууга барып элек берет да, элек менен ошо дуа менен барып суу алып келиш керек экен да. Анан баягы 4 баланыкы баягы суулары куюлуп кетип эле Артыкбай Калпаныкы эми ошондо 8 жаштагы бала экен, 9 жаштагы. Баягы элекке суу толуп келет да. Ошондон анын олиялыгы билинген. Анан кийин муну ошол Маргалаңдан Бухарага которгон. Мен Бухарага да бардым, ал окуган жерге бардым. Ал жанагы Мактумкули окуган медреседе окуган экен. Мактумкули 1 жыл окуган экен. Ал жерде ошо Артыкбай Калпа окуптур. Анан ал окуган жерлердин баарын кыдырдык, мечиттердин баарын кыдырдык. Мисалы үчүн Самарканда 5 күн, Бухарада 7 күн ушундай баягы
мечиттердин бардыгын кыдырып жүрдүк да. Ошол жагынан алганда эми бул ошол мыкты олия болгон. Анан баягы жүргөн жерлерин, баскан жерлерин изилдеп, анан өзүнчө баягы китеп жазып чыктык. Китепти бир 2 жылдын ичинде бүттүм окшойт. Анда калпа боло элек, артыкпай жапжашпала эле. А бирок эрте жетилген акыл эси даан эле. Түшүп 7 жашында Кетмен төбө тоосунан Маргалаң шаарын аралап медреседе окуган. Mudarisler bir jolu 4 balаны sınашкан, elek berip koluna suap gel deşken bulaktan. Oşanda güçü menen duanın geremet iş bolgon deyt. Artıkbaydın elegi suğa melt kalıp tolgon deyt. Üçüğünün susu elekten şar etip jerge tөгülüp, turgan bala Artıkbay tuğ çokudan görünüp, elekte suunu karaşıp eşender taң koldarın juup baratıp, kozolar taң koldoylu munday perjentti, kanatı var uçağırga, deşivanı jönötken dim borboru Bukharga, Samarkanda Taşkende, Harezm ürgön Şikivada, Allah'a şükür men aytıp, okugan namaz kuana, o anda balkim bol jolu 10 yaşta çıkar bolgonu, oşonda çındap baykalgan, o luyalıktın çoң jolu. Бүгүнкү күндө Артыкбай Калпанын урпактары барбы? Артыкбай Калпанын урпактары бар. Мунун балдары Убалдахан ата азыр 100дөн ашып калмак. Анан кийин Алкан эме Мамбетжан Осмондун атасы. Анан Алкан агай менен экөөбүз Кызыл Уран орто мектебинде бирге иштешип калдык. Алкан эң кичүүсү болчу да. Анан 3 erkek 2 kızı болгон Артыкбай Калпанын. Анан эми Артыкбай Калпа олия катары анан кийин мындай ошо олия катары дагы анан кийин мындай ооруп келген адамдарды жанагы дуа менен неме кылган катарда булардын үйүнөн адамдар үзүлчү эмес экен да. Күнүгө келип канча койлорду алып келсе, канча койлор алып келсе ошончо 2-3 кой союлуп эртеси күнү жанагы жин менен ооруган адамдар эртеси күнү айыгып кетип, ошо келген ооруларга жардам берип жанакындай. Ушундай иштер жасаганда, эми бул эми китеби эми баягы чыкты дечи, эми дагы окурмандар окугандан кийин Артыкбай Калпанын дагы бир мындай бир жакшылык мейкиндиктер ачылат деген ойдомун. Азыр ошондо прозалык китепти сафтар менен кошо жаздыңызбы же жеке өзүңүз жаздыңызбы? Эми аны тиги мен кемпирим Нур прозаикте. Анан эмелердин бардыгын жанакы материалдардын бардыгын чогултканга мен аябай эме кылдым. Анткени бир ай кыдырдым да жанакы Маргалаң, Ташкент, Самарканд, Анжиян тиги булардан материалдардын баарын алып келдим. Ал как прозаик катары абдан жакшы мен жазган нерселерди оңдоп мындай көбүн ошол иштерди. Билгенден чындыгында Бөдөшү Нурбайым журналистика тармагында көп жылдардан бери еңбектенип келаткан, проза жанрында өзү иштеп келаткан айым да. Анан биз ошондон улам сурап атканыбызда сиз эми жалпы элге акын катары таанылдыңыз да. А бүгүн ошол кара сөз жанрындагы жазып аткан чыгармалардан улам сурап атканыбызда ошол сафтырлык менен жазганыңыз, демек материал жыйноодо сиз колдоо көргөзүп, аны жазып чыгарууда Нурбайымдын эмгеги бар экен да демек. Карбалас Бакиров өзү азыркы учурда Кыргыздын мыкты деген, алдыңкы деген акындардын бири, биринчиден. Экинчиден ошо акын болгонуна карабай, мына бул китеп жазганы бир чети илимий дагы мазмуну бар экен. Экинчи жагынан биографиялык моменттер бар экен. Анан экинчиден ошо бир улуу ошо Токтогул районунда Үштеректе ушундай бир улуу адам өткөн экен илгери заманда. 20 жылында деп коелучу. Ошо кишинин өмүр баянын, руханий дүйнөсүн аңтарып карап чыгып, ошо жөндөр жакшыныка эмгек жазгандыгы мени абдан кубантты. Бул ар бир эле калем кармаган кишинин колунан келе бербейт. Ал үчүн ошо ички дүйнөсү ошого даяр болуш керек. Ички дүйнөсү ошого ыкташ керек. Ошону түшүнүш керек, дагы сүйүш керек. Ошо Карбалас Бакиров байбишеси экөө ошондой 70 жаш кураана келгенде ушундай жакшылык китеп жазып койгон экен Артыкбай Калпа жөнүндө. Эми Артыкбай Калпа жөнүндө баарыбыз укканбыз. Убагында укканбыз. Бул иши ошол өтө даңкы чыккан, жалпы Ферганага аты чыккан. Маргалаң менен тиги Кокондон барып билим алган.
ешендиги, молдолугу, имандыгы жагынан алдына киши салбаган улуу киши болгон экен. Ыйык киши экен. Ошол киши жөнүндө атайын отуруп китеп жазып чыгарган экен. Бул bir үлгү боло турган китеп деп айтар элем. Үлгү боло турган, окуй турган китеп экен деп айтар элем. Себеби бул жөнөкөй эле биография, паланчан жыл туулган, паланчан медреседен билим алган, ана мындай тигиндей иштерди жасаган деп айтса ал оңой эле. Бирок ошол кишинин ич дүйнөсүн аңтарыш, руханий дүйнөсүн, имам адамдын, молда адамдын, тем более калпы адамдын ички дүйнөсүн ачып чыгыш бул көп даярдык талап кылат. Ошондуктан Карбалас Бакиров менен байбичеси Нурбек экөө менен абдан куттуктайм. Азаматтар жакшы кылып коюптур. Бул китеп менимче, менин билишимче мындай китеп биринчи жолу чыгып атат. Бизде деле түштүктө, түндүктө деле ушундай калп адамдар, ешен адамдар көп өткөн. Алар эми ушуна имам дин жагынан, мына динаят жагынан эң жогорку деңгээлге чыккан адамдар болуп эсептелет. Ешен калпа деген. Ана ошолор жөнүндө мындай китеп мен башта көргөн эмес элем. Ушуну жазып чыгарып койгон экен Карбалас Бакиров. Мен ушуга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Азамат эми өзүнүн акындыгы жөнүндө айтып отурбайын. Карбалас чынын айтканда бүгүнкү күндө кыргыз элиндеги, биздин бүгүнкү күндөгү иштеп аткан, түшүн берип аткан акындардын ичиндеги дурустардын бири, мыктылардын бири, өзү Кыргызстандын эл акыны. Ана ошо эл акын деген наамга татыктуу китеп жазган экен. Ошондуктан кут болсун китеп. Артыкбай Калпа жөнүндө китепти жакшы чыгарып коюптур. Эми Артыкбай Калпа жөнүндө өзүнчө айтсам да болор эле. Аны убакыт чоюлуп кетпесин. Дагы бир убакыт болгондо атайын сүйлөп берермин. Артыкбай Сопул Калпа ошол адамдын небереси болом. Артыкбай Калпа Сопул эми Алла жараткан касиеттүү менен жаралган адам. Анан илгери мусулманчылык, таза мусулманчылык, сопучулук ушу биздин Борбор Азияга келип, анан ошол жерде эл арасында ушундай касиеттүү адамдарды жаш кезинен аны алып кеткен да тиги окууга. Ошол Наманган, Бухара жакка барып, ошол сопучулукка ак ишенде окуп, ошол жерден үйрөнүп, анан ошол жерден ошол билим алып, анан айылга келип, ошол жолду уланткан улуу инсан болгон. Чоң атабыз ошол элге арасында, жер арасында ынтымактуулукту, бир тууганчылыкту, мээримдүүлүктү, биримдикти жарыялап, Алланын касиетинин негизинде, Алланын касиети ушул мээримдүүлүк, биримдүүлүк, жара көрүлүк деген касиеттерди таратып, анан ошо эл менен бири-бирине болгон мамилесин, биримдигин, ошолордун бул мындай бири-бирине жардам бергендигин таратып, ошондо тараткан улуу инсан болгон, касиеттүү. Анан ошол урпактары болобуз. Анан ошол көп мындай сол убактагы илимдерди окуп, үйрөнүп, ошолорду изилдеп, ошонун негизинде өзүнүн шакирттерин даярдаган аркасында. Анан Кудай буйрса, мына ушундай эл арасында болгон улуу адамдар, касиеттүү адамдар убагында саясаттын баягы катаал убагында советтик системада жымсал болуп байкалбай калып, мына эми ошол чыгып атат. Сондай касиеттүү биздин жарандар, инсандар кыргыздын арасында көп болгон ошондой касиеттүү адамдардын бири биздин чоң атабыз болгон. Менин оюмча ушундай биздин байлыкты, ошо касиет байлыкты, руханий байлыктар азыр ошо элге чыгып, элге тартылып, элге көрүнүп, кыргыз элинин ким экенин биз тарыхка кайрылып үйрөнүшүбүз керек. Бүгүнкү конференция, бүгүнкү болуп аткан иш-чаранын баардыгы ушу менен байланыштуу. Негизинен ошо бүгүн бир 5-6 доклад болот, ойлор айтылат. Атайын ошол чоң атабыздын убагында мугалимдери болгон Ак Ишен, Ажымат Ишен бул убагында ошол Окон кандыгынын имамы болгон, ошонун урпактары келип отурат, атайын ишендер келип отурат, сөз айтабыз деп. Казакстандан адамдар келип отурушат. Негизинен биздин чоң атабыздын арылаганы, учурашканы, талим тарбиясы ошол
жалаңгыла биздин Кыргызстандын эмес, жалпы ошол Өзбекстан, ошол Самарканд, Хивага чейин Борбордук Азияда ошондо билими тереңкен. Мына ошону таанып, ошонун негизинде бүгүнкү болуп аткан иш-чара ушу менен байланыштуу. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala Rasulullah ma'bad. Assalomu alaykum Qirg'izistonlik tug'anlar. Biz O'zbekistondan Namangan viloyatidan keldik. Mana bu So'pilik tariqat yo'lida mana bu Ortiqbo'y xalfa buvamizning avlodlarini mehmondorchilikka chaqirgani qo'noq bo'lib keldik. Biz ham o'sha Ortiqbo'y xalfa buvamizni ustozlarini, pirlarini shuni yo'llaridagi tariqati Naqshbandiya Majzubiya deyiladi, shu kishilarga yo'lda cho'qilab boramiz. Bizning bog'liqligimiz bu endi uzoq tarixga borib taqaladi o'tmishga. O'sha Qo'qon xonligi davridan beri kelayotgan bu tariqat yo'li mana shunga xizmat qilgan ulug' pironlar, mashoyixlar, ulamolarning yo'li bo'ladi. Bu kishi Ortiqbo'y xalfa bu kishining sheriklari juda ko'p bo'lishgan. Bu sayoq urug'idan, boshqa urug'lardan ham Namangan Qo'qon xonligida o'sha Buxoroning o'rnini bosgan. Ya'ni eng cho'ng olimlar, ulamolar endi davlat bo'lgandan keyin Buxoroga bormay endi Namanganda o'qishgan. Bu yo'llarda boshida turgan kishilar o'sha Ortiqbo'y xalfani piri Hojimat Eshonning ustozi piri Qo'qon xonligi Musulmon Qulbiyning ustozi piri Majzub Namangoniy degan kishining yo'liga borib taqaladi. Bu kishilar endi biz avvalgi o'tmishlarimiz ko'chman bo'lganmiz, endi ko'chmanchilik bo'lganligi uchun ko'chman ellar ham o'zining davlatini tuzishdi. Musulmon Qulbiy o'troq yashashga buyruq berdi va odamlarni endi diniy odobli ilmli qilish uchun bu pirlari tariqati Naqshbandiyada sodda hamma mana bu oddiy odamlar ham tushunadigan qilib yo'llarni soddalashtirib, zikrlarni sodda qilib berdi. Madrasalar ochishdi va bularda ilmlarni butun Qo'qon xonligi bo'ylab tarqatishdi. Majzubdan keyingi Qo'qon xonligining shayxul islomi o'sha Ortiqbo'y xalifa buvani ustozlari Hojimat Eshon kishi degan kishi bo'ladilar. Va bu kishi davrlarida o'sha Musulmon Qulbiy yuqtirilgan madrasalarda keyin madrasalar ko'paygan. Endi Eshon bitta bo'ladi-da. Har bir urug'qa bittadan madrasa qurishdi. Har bir urug'qa bittadan imom berdi. Bitta yo'l, bitta mazhab, bitta aqidada. Qani Hanafiy mazhab, aqidasi ham bitta, yo'li ham bitta. O'shaning uchun butun xonlikda, nafaqat xonlik, butun Turkistonda hamma bir-birini tushunishgan. Zikrlar sodda bo'lgan. Endi odamlarga nima? O'sha tariqati Naqshbandiya shiori dil bayori dasbakor. Diling Allohda bo'lsin, qo'ling mehnatda. Endi nafaqat mana Ortiqbo'y xalfa bo'larim, o'sha Majzubdan keyingi o'sha Hojimat Eshonbomning madrasalarida bu Ketmon tepadan bizning bog'liqlik joyimiz bor. Bularni tog'a bo'lishadi bizga. O'sha Musulmon Qulbiy kattamizni mana bir Rizqulbekka kuyov bo'ladilar. Yana ba'zi bo'ladi. Keyin biz o'sha cho'ng'atalarimiz bog'liqligi bular madrasalarda o'qigan yigitlar bir emas, juda ko'p bo'lgan. Biz hozir yaqin 10 dan ziyod o'sha sayoq urug'idan bo'lgan xalifalar bo'lgan. Shulardan biri o'sha To'xtag'ulda yashagan To'xtag'ul ota ham, o'sha Jengijo'qlar ham, bo'lmasa oqillar juda ko'p bo'lgan. Bularning nomini qolishligini mana hozir domlalar bilan suylashib o'tiribmiz. Bu o'sha duo fatavo olganligi uchun bular nomi saqlanib qoldi. Bo'lmasa to'kma oqillar juda ko'p bo'lgan. Lekin duoni barakoti bularning nomini shu bugungacha yetkazib keldi. Bular qanday bo'ldi? Bular o'sha ilmni, ma'rifatni odamlarga tarqatganligi uchun. Bular shunday qilib mana bugunga nomlanib qolishligi. Hojimat Eshon buvam To'xtag'ul oqinda duo qilganlar. Yoshlik paytlarida madrasada o'qirganlar. Shunda o'zini do'mbirasi bilan borgan ekan xonaqohga. Qo'ymas ekan. Shunda bu kishi o'zi mulla bo'lganlar. Ham ahli ilm bo'lgan, ham ahli tariqat bo'lgan. Bu payg'ambarlar tarixi Qissasul Anbiyo degan kitobni yod bilgan.
va ana shu payg'ambarlardan Odam alayhissalomdan boshlab payg'ambarimizgacha bo'lgan kishilarning nomlarini do'mbirada irqib aytib bergan ekanlar. Keyin Mazub Namangoniyning munojoti bor. O'sha tariqati Naqshbandiy, ya'ni pironlari bo'ladi domlar. Bu payg'ambarimizdan boshlab barcha o'sha tariqatdagi ulug' avliyolarda, o'sha Buxoroda 7 pirlar hamma avliyolarning nomlarini Hojimat Eshonbo'mgacha mana endi Mazub Namangoniyda o'sha tariqati shajara bo'ladi. Pironlarda o'zlarining silsilari bor. Payg'ambarimizga borib taqaladigan o'sha qorilarda ham tariqatda pironlarini shajarasi bo'ladi. Har bir yo'li o'sha shajarada bu kishi o'sha payg'ambarimizdan boshlab 33 ta pirni Hojimat Eshonga olib kelib taqab qo'yadi. Shunda bu yerda kelgan butun bir endi katta yig'in ekan, hamma To'xtag'ulni oxiniga lol qoladi. Shunda Hojimat Eshonni xonaxohda maydonida bor odamlar bozordan narsalarini olib kelib beradi. Boy odamlar otlarni berib to'lib ketadi bozor, maydon. Keyin Hojimat Eshon aytadilar, "To'qa, ketmay tur bolam bir 3 kun. Bu otlar o'ta qimmat cho'ng turadi. Bu otni puliga bir nechta ot beradi. Bu boylar hozir senga mana erib ketib berib yuborishdi. Buni erta so'rab kelishadi tunda. Keyin bir otga 5 ot, 4 ot, qo'y, ot, tuya, to'pas qilib berib, yana nima bo'ladi? Bergan sovrinlarning miqdori oshib ketadi. Keyin shunda 3 kunning ichida haligi sig'may ketgandan keyin To'xtag'ul nima bo'ladi endi? Yosh bola-da, hammasini xonaqo qilib ekson qildirib yuboradi. Yerga tarqatib o'rgandan keyin Hojimat Eshon duo qiladi. To'qa bolam, noming qiyomatga o'chmasin. Ana buni o'sha ham aqlliligi, ham duo og'aligi uchun mana bugun To'xtag'ulda o'zining nomida rayoni bor. Bugun To'xtag'ulni hamma eslayapti mana. Bular qanday bo'ldi? Bular o'sha ilm, odob, o'sha xayr ehson bilan ulug'larni patayasini, duosini olgan bilan shunday maqomga yetishdi. Alloh hammamizni shunday kunlarga yetkazsin. Mana bu bugunda ikki elni birindirni qilayotgan bu ikkala davlatning rahbarlari sog'-omon bo'lsin. Mana kelib ketishimizga juda yo'llar ochilib, juda yaxshi bo'lyapti. Bu biylikda turgan barcha rahbarlarga ham kuch-quvvat bersin. Bu birimdimiz o'zi biz tubimiz asli bir elmiz. Biz asli bir elmiz. Bundan 100 yil oldin hamma bir-birini tushungan. Tili bitta, dini bitta. Bu birimdiligimiz bardavom bo'lsin. Yana yurtimizdan shunday bir zalqar oqillar, avliyolar uzilmasin. Yana o'shanday bir katta biyotalarimiz o'shgan biylar yurt so'ragan. Yana shunday bir avliyolar davri qiyomatgacha yurtimizda yuzilmasin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Hurmatli islom birodarlari kirom, ahli islom va ahli islom birodarlar, hurmatli qirg'izlar, muhtaram jamoatlar, mana bugun bu Artaqboy xalfamizga arnalgan konferensiyaga qatnashib turgan barchalarga Alloh taolo uzoq umrlar bersin. Bu Osmonbek hoji bilan biz ancha bir bilan qatnashimiz bor. Bu otalari bu Artaqboy xalfamizni bu O'zbekistonda Marg'ilonda ham o'qigan ekan, Xudoyrahon madrasasida. 2023-yilda Qarbalasaga bilan borib, ana shu yerda tarixlari bilan ham tanishib kelganmiz bu yerda. Shundan beri albatta biz bularni ko'pdan eshitamiz, chunki bular avliyo odam ekanlarda. Avliyo odam ekanlar. Chunki avliyaullohi la yamutuna yanqalibuna min dorin ila dorin deganlarda. Avliyolar o'lmaydilar, avliyolar faqat hovlisini almashtirib oladi. Bu dunyoni tark qilib, oxiratda hovlisiga o'tib oladi deganlarda. Alloh taolo bu avliyo, bu Allohning do'stlari bo'ladi. Alloh taolo suygan bandalari. Avliyolarda karomat bo'ladi. Payg'ambarlarda mo'jiza bo'ladi. Bu olamlarni Alloh taolo shunday ulug'gan ekan, qancha yil muddat o'tmasin, mana Alloh taolo bularni ulug'lab, yana Alloh taolo bularni elga, yurtga, dindorlarga tanishtirib, yana Alloh taolo nima ulug' qildi inshaalloh Xudo xolasa. Shu ota rozi, ona rozi, Xoliq rozi, Xudo rozi muvofiq mana farzandlari Osmonbek hojiga ham Alloh taolo dilar so'ragan. Alloh taolo mana ota-onalarga shunday narsalarni uyushtirib, konferensiyalar o'tkazib, mana kitoblar nima qilib, albatta avliyolik
darajalarini erga bir tanishib otalari kim bo'lganligini albatta otalari duo qilgan ekanlarki shu martabaga yetib turibdi inshaalloh taolosa. Biz niyat qilamiz Alloh taologa umid qilamiz, duo qilib qolamizki davlatimizda, elimizda, yurtimizda mo'min musulmonlardan mana shunday ulug' insonlar chiqaversin. Amin. Mulloyu, qoriyu, olimi, avliyolar chiqsin inshaalloh taolosa. Har bir xonadondan shu ulug' insonlar chiqsa, haqqa yaqin bo'ladi, g'ofildan yiroq bo'ladi, olis bo'ladi. Allohga yaqin bo'lgan bandalar inshaalloh taolosa shu davlat obod bo'ladi, el yurt tinch bo'ladi, ittifoqli bo'ladi, barakot bo'ladi inshaalloh taolosa. Mana hazratlari juda bir ulug' so'zlarni aytib ketdi. Alloh taolo Eshonboyimizga ham Alloh taolo murodni hozir ikki dunyoning yaxshiligiga musharraf qilgan bo'lsin. Shu Osmonbek birodarimizga Alloh taolo ahli yol bola chaqalar tinch omon bo'lsin, salomat bo'lsin. Albatta otalarini qanday ruh poklarni xursand qilayotgan bo'lsa, inshaalloh bularning avlod farzandlari ham mana shunday otalarni eslab yuradigan ulug' zotlardan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah was salatu wassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolaning rahmi, berekasi, tinchligi jag'an bo'lsin. Payg'ambar Muhammad alayhisalom hadis bor. Uzkuru mahasina mautakum. O'tib ketgan adamlaringlardan yaxshi chaqlarini so'z qilg'ila deydi. Biz shu Artiqbay Qalpa atavizning basib o'tgan yo'llari, aning zamandoshlari jönündə, alarning ustozlari jönündə so'z qilib atamiz. Bayag'i Nurmolla atavız, Jengijoq atavız tarbiyalagan. Yaxshi so'zi bor ekan. Tarixingni tanganing tamirsiz bo'lib qolganing deb. Ata tarbiyasin, atalardan bergan bizga ta'lim tarbiyalarini, еңбектерін eslab, alardan biz o'rnak albasak, alardı biz ko'kiröödөн unutуп qo'ya turamasak. Bizning urpaqlar bizni o'tganda emas, kelүү көзүбүздө да unutуп qo'yat ekan. Ошондуктан буларды канчалык эскерип, канчалык bir айтсак да аздык кылат. Hazreti Umar aytқан ekan, radhiyallahu anhu, көп балалы болгула, кайсы балаңар аркылуу рызкы таап жериңерди билбейсиңер деп. Биздин ата-бабалар айткан экен, 10 баланы bir ата-эне багат, bir 10 бала биригип bir ата-энени бага албайт деп. Bir ушунун баарын жыйынтыктап bir danışman атабызбы, апабызбы айткан экен, токошту бала сүйкүмдү деп. Анысыңары ушул тарикат менен biz toqoştu baldardı, şu tarikat menen, adab ahlakты, şu tarikat menen, misalı 7 kılım doğru sürgön Osman halifatındağı, şu tarikat menen, sopuçuluk menen, her bir padişanın артында birden sopu alımlar bolğan eken, oşolar talim tarbiyasını beri oturgan eken. Mana ошондуктан биздин Jengijoq atабыздағы жөн киши болгон эмес, бул Артыкбай Қалпа атабыз менен замандаш, курсташ, замандаш болгон экен. Мынакей Кудайархан атабыздын мынакей Кокон хан бийлигинде өткөн белгилүү инсан. Ушу кишинин медресесинде таалим алган экен. Ушу киши да мисалы жөнөкөй учкул сөздү шариаттын, аят, хадистен топтоштуруп, жөнөкөй сөз менен жалпак тил менен жеткиришкен. Бир мисалы айбан күлүп жүрүү, жылмайып жүрүү садака деген пайгамбардын хадиси бар. Ушуну ырсапка биздин ата-бабалар ырсапты жакшы көргөн үчүн ырсап менен айткан экен. Айбанаттан акылдуу түлкү болот турбайбы? Адамзатты жашарткан күлкү болот турбайбы деп. Мына ошондуктан жок дегенде ата-энебиздин жанында, эл алдына келгенде дагы мына күлүп жайнап жүрсөк бул жакшы нерсе экен. Ал эми кыз-кыркынга эртеден кечке лекция, эртеден кечке насаат өтүүнүн эле кереги жок экен. Эгерде 2 саат айтылган макалга түшүнсө мисалы. Ашың болбосо да кашың болсун деп биздин ата-бабалар айткан экен, келиндерге тиешелүү. Бүгүнкү күндө батышында, чыгышындагы насаат сөздөрүнө муктаждык калбайт, эгерде өзүбүздүн ата-бабалардын учкул сөздөрүнө, макал лакаптарына маани бере турган болсок. Мисалы бул киши баягы кыргызда макал бар го. Болор бала 15-inde баш, болбос бала 30-ында жаш дейт. Мисалы бул атабыз 15 жаш эмес, 12 жашында илгерки жер суунун аты адамдын атына эмес, жер жаратылышка карап коюлчу экен. Ошодо Коңур Өгүз деген аймак болгон. Ушу Коңур Өгүздө 12 жашында имам болгон экен мындай жактында. Бүт элге таалим тарбиясын берип, андан кийин мына маззуби тарикатын колдонуп, анан эмне деген даражага Алла Таала эмне кылып койду, жеткирип койду. Мына ошондуктан биз дайыма элибизге, журтубузга айта жүрсөк, ушу кишилерден өрнөк алсак, канчалык окумуштуу доктор, профессор болбойлу, аалым болбойлу, башка болбойлу, адебибиз болбосо бул кыйын нерсе экен. Ошондуктан адеп ахлак бул бир гана тарикат деп сопучулук. Болгону шариаттын негизинде алган ушу сопучулукту кармансак, Кудай буйрса артта келаткан муундар ушинтип тилейт элем. Оозунда келмеси бар, тилинде мөөрү бар, тил чечен, башындагы акылында акыл чечендик, кулагы башында кадалып турган кулагында куйма кулактык, Тилекмет акедей чечен, акылман, данышман, элчилерибиз көбөйсө, анткени Тилекмет акебиз барган жеринде жете экени бири го, маселени бүтүргөн экен. Ошондой мамлекетчил
елім жерім деген адамдарыбыз көбөйсө экен. Эркин тоо кезинде мисалы Мурутжан молда болгон экен, Касым Тынысанов. Эмне деген биздин эл караңгы болуп калбасын деп араб тамгасы менен кыргызча жаңылыктарды элге журтка жеткирип турган экен. Мына ошондой Кудай буйруса Касым Тынысановдай, Жусуп Абдрахмановдай элим жерим деп мамлекеттин атын аламга даңкын далага жеткире турган ушу Артыкбай аталарыбыздын жолун жолдогон Кудай үчүн жасалмас сырткы көрүнүш менен эмес, жан дүйнөсү менен сопчулукка берилген, ак таза кызмат кыла турган муундарыбыз, урпактарыбыз чыкса экен деп Кудайдан тилеп кетебиз. Алла Таала баарыбыздын эки дүйнө жүзүбүздү жарык кылсын. Ата-бабаларыбыз элибизди, жерибизди, динибизди сак саламат кандай өткөрүп берсе аманатты. Кийинки муунга эч жерине кыянат кылбай өткөрүп берүүнү, арам жерге кол койбогон мамлекетчил балдарды өстүрүүнү ар бирибизге насип кылган болсун. Анан дагы ошого кошумчалай айтып кетчү нерсе, Артыкбай атабыздын өзгөчөлүгү учурда араб тилин эле ар ким өздөштүрө бербейт, бирок мурунку заманда мыкты билимди деп качан айтчу экен. Биринчи башталышы Чагатай тилди үйрөтчү экен, андан кийин перс тилин, андан өтүп кетсе, анан кийин араб тилин өздөштүрүп экен. Бул кишинин биз китебин 2 ай деген араң чогулттук. Баягы кээ бир ырымдап китептин башын, аягын алып кетип өттүр. Укмуштуудай оор китептерди которо билген. Чагатай тили болобу, жана перс тилинде болобу, араб тилинде болобу, эркин оор стилде жазылган, 18-кылымга 19-кылымдын ортосундагы жазылган, кол жазма менен жазылган китептерди шытырата которуп, элге таалим тарбия берген киши экен. Кудай буйруса аккан артынан суагат дегендей, мамлекетибизде мыктылар көп чыксын. Ошон үчүн баягы Жеңи Жок атабызда сопо болгон замандашы, жеңи кыска чапан кийген үчүн өзүнүн атын атай албай, сыйлашкандыктан ким келатат десе, Жеңи Жок атабыз келатат, Жеңи Жок атабыз деп ушундай сый урматка ээ болгон кишилер экен. Алла Таала ушул элибизге, жерибизге токчулук, молчулук берсин. Артыкбай атабыздай динге дагы, элге дагы жана артта келаткан муундарга үлгүлүү инсандарыбыз көп деп чыккан болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.